Balam artist болот дешкен да. Свет жол иштедим. Ровдуга заявление жазып таштап кетти. Баланчасын эртең менен чыгып кеткен боюнча балабыз жок. Анда дагы таарын алып кетип калдым, анда дагы. Окуйм дедим. 10 күндөн кийин акчабыз түгөндү. Жата турган жерибиз жок. Театр сизге кино бере албаган эмне берди? Жумушум театр. Тетигирекин алып бер. Буят болгон учуруңуз болду беле? Болгон. Баарыбыз могут күлүп эле жерди карадык да. Күлүп атам, бирок ийраганды кылып атам да, бет тосот. Камера өчкөндөн кийин Жээнбек Моношов ким? Жөнөкөй эле адаммын. Кадимкидей эле. Бир зөөкүрбү, бир ушундай терс карман ойногум келет да. Актерлукту жоготсоңуз сиз эмнени жоготкон болосуз? Колуман эчтеке келбейт менин. Гонорарды сүйлөшмөй эле карап келгенч керек. Акча колдун кири. Ал кой гүл болду. Образ чыгара албаган актер бул эми актер деп эсептелбейт да. Саламатсыздарбы, урматтуу маектин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн бизде өзгөчө конок, баарыбызга баягы өзүнүн бир өзгөчө ролдору менен таанымал болуп келген театр актеру, кино жаатындагы актер Жээнбек Моношов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Рахмат, жакшы баары. Кудайга шүгүр. Адаттагыдай эле биздин конокторубузга биздин маектин аягында Жээнбек мырзанын эмне белек алып келгендиги жөнүндө анан шарттары туурасында айта кетебиз. Ошондуктан бул маекти аягына чейин биз менен чогуу көрүңүздөр. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Биринчиден сиздерди да куттуктайм. Кирип келген жаңырган жаңы жылыңыздар менен дейм. Ишиңиздер ийгилик, элде журтта тынччылык, токчулук болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Алгачкы суроо мындай болсун. Актерлук сиз үчүн жөн гана кесип эмес, бул образ, мындай жашоо образына айланып калган учур болгондо, мисалычы, ушул кайсыл учурда сиз ушундай жашоо образыңызга айландырып алдыңыз актерлукту? Мен бала кезде, кичинекей кезинде ата-энем балам артист болот дешкен да. Анан артист болот деп, анан ырдатып, багыраки ата-энебиз жаш кези шерне болгондо шернеде ырдатып эчке мен тартмай ырдатчу экенмин. Анан ошентип отуруп 3-чү классымда комуз алдырды, комуз сатып беришти. Комузду да үйрөткөн киши жок, өзүм жатып алып багыраки чертип, ошо комузду кучактап уктап, оюңосоң комузду алып ийилип койгон кайра алам. Ошентип отурган менин аң сезимиме сиңип калыптыр. Артист болот деген сезим. Ошо менен мен артист болом деп чоңойдум. Бала кезимден ушу 3 жашымдан баштап мына азыркыга чейин артист болом деп чоңойдум. Кийин окуп бүткөндөн кийин армияга кетип калдым. Армиядан келгенден кийин атам эми койчу балам. Артисттин жашоосу кыйын балам. Артист болбой эле кой деп туруп мени эмеге киргизип салды. Мен Нарында болом. Нарында горсет деп коебуз, баягы электр тармагында ошол жерге мени контролер кылып киргизип койду. Свет жол иштедим. Бир 9 ай, 1 жылдай иштедим. Свет жол. Анан Нарын театрынын жанынан өтөм дайыма. Бала кезде эле ошо театрдын жанында чоңойдум. Мен окуган мектебимде театрдын жанында, ошол театрдын Токтогул мектебинде окудум. Анан жумуштан чыгып ошол жерде айланчыкта эле жүрө бердим да. Анан буйрук экен, бир күнү ошо театрга жээрим иштечү эле, өзү менен тең Максат. Агам да ошол жакта иштечү эле, Аман Мамбет акым, Максат Сарбаев деген Жээнбек. Анан Жээнбек армияга чогуу бардык. Армиядан келип алып сразу эле Нарын театрына кирип кетти. Эме жок эле, билими жок эле кирди. Менде да билим жок эле. Анан кантип кирем десем эле, жүрү деп эле алып барып эле тааныштырды. Амандын иниси ырдайт, көргүлөчү деп эле Максат эме кылды эле. Анан көрүп мени ырдатып антип минтип көрүп эле, анан макул эми эртең кел деди. Директор киргизди, директор көрдү. Көрүп эле анан ырдатты, монолог айтты. Анда монолог эмне экенин деле түшүнбөйт экенмин чын эле. Даже көркөм ыр эмне экенин түшүнбөп, мен артист болот десе, ырдаган киши артист болот деп ойлочу экенмин да. Анан ырдап эле бердим, эртең кел деп койду. Шабайып сугалып кетип калдым. Эртеңсини багыраки илгери үмүтүм өчпөй кайра келдим. Кайра келип баягы театрга 2-нчи этаж, 3-нчи этажына чыгып барасам, директор алмачып калды. Чыгып эле, балам эмне алып жүрөсүң? Деди. Агай оңго деп чакырып алыпсыз беле десем эле. Эсен Устаев деген актер бар эле, өтүп кетти байкуш киши. А киши келатыптыр, анан күчтүү актер эле. Эсен, моголаны ал давай складка киргиз, кийимдерин алып бер.
Ар жактан комуз алып бер, дагы кеткиле dedi. Men эчтекен түшүнгөн жокмун. Мени алып кирди, костюмер алып кирди, кычырата кийинтти. Ал кезде артисттердин кийими башкача эле, жалтылдап, жылтылдап, Ооба. сахнага башка кийим менен чыкчу элек. Ошондой кийимдерди алып берди. Мен аябай сүйүндүм да. Артисттин кийимин кийет деген. Кирсем, бараки костюмердин ичиндеги артисттердин кийимдерин көрүп, мен башкача сезим болгон да. Анан складка кирип бир комуз алып берди. Анан ошо менен эле кеттик деп эле эшикке чыгып эле жүктөрдү автобуска жүктөп туруп салып эле кетип калдык, 10 чакты киши. Кетип бардык. Каяка кетип бардым түшүнгөн деле жокмун мен эчтекени. Артист болдумбу деп эле өзүмө неметип анан баягы көрсө гастролго кетип барыптырбыз. Эмеге Ак Талаага гастролго кетип барыптырбыз. Анан Ак Талаага өтүшкөн жолдун бою мен нарындын ар жак башы менин үйүм болчу. Ошол жерден өтүп баратып токтоп койсуңар үйгө айтып коеюн деп айта албай койдум да. Эч кимисин тааныбайм, бир гана Нурбек деген бала бар эле, жаш бала. Менден 2 жаш улуу. Ошону эле тааныйм. Калгандарын тааныбайм, калган чоң артисттер. Анан унчукпай кетип калдык. Ошентип анан 15 күн гастролдо жүрдүк. Үйдөгүлөрүңүз билбейт. Үйдөгүлөр билбейт. Мени деген айтып атпайбы, мен контролер болуп иштечүмүн, сетчи болуп. Анан мен ал жумушка кетти деген боюнча үйдөгүлөр билбейт. Ошо менен 15 күн жүрдүм. 15 күндө тааныштык, анттик минтик, Ак Талааны кыдырдык, көнүшүп калдым, артисттер менен тил табышып калдым. Кайра келатканда, баратканда жош унчукпай бардым элем, келатканда бакылдап, күлүп, ырдап келдим. Анан эле айылдан, Эмгек Тала деген айылдан өтөбүз, өтүп барат эле чоң атам, чоң энем үй ошол эле. Ал жерден токтоп атамдан учурашууга кетели десем эле токтошту. Жолдун боюнда биз жөө басып келдик, жаш балдын жанында 2-3 жигит болуп бар келдик. Үйгө кирип барсам атам ошол жакта экен. Барыгы кой кыргы ошо иним болуп, чоң аталарым баары туруптур. Анан кирип келсем эле атам атаң озураң эл жерген тил укпайт деп тилдеди. Анан баягы балдар менен келаткан жаным намыстанып кеттим. Атам эми балдардын көзүнчө урушат деп эметин окшойт да. Анан эле кайра бурулуп эле артка кетип калдым. Эй бала деп унчукпай эле кетип калдым. Баягы чоң апам чаагап жармасын көтөрүп чыгыптыр, аны да ичпептир. Таарында болону автобуска чогулуп кетип калдык. Ошо менен Нарынга бардык. Нарындан биринчи эле мен түшмөкмүн өзү. Анан мен жеки түшүрөйүнбү деди. Мени жеки деп койчу бала кезден эле. Түшүрөйүнбү деди. Жок дедим. Баарын түшүрүп кел, анан аягында түшөм. Антип келгиче кеч болду. Кечте үйгө келсем атам үйдө экен. Атам баягы мен кеткенде коркуп тиги таарынып кетти деп. Ата менен энеге бала баары бир эме болот экен да. Бала ойлонбойт экен да. Ата эне бала кандай болсо да коркуйт, бооруна тартып, ойлонуп, кейип калса ошону баягы көңүлүн көтөрөйүн деп эме кылат окшойт да. Атам мага сарсоо болуп артыма биринчи келиптир. Анан эштен кирсем атам, апам экөө тең отурат. Анан унчукпай эле кирип кеттим, кирсем эле атам: "Ай, балам, токто, кел, чай ич" деди. Унчукпай келсем, "Эми балам, эми айтып кетпейсиңби жок" дегенде. "Сен артист болдум, театрга кирдимби жок" деди, "айтып кетпейсиңби? Эми 15 күн деген эмне? Мен сени милицияга бердим балам" деди. 3 күн билген жокпуз деди. 3 күн Максат жээним экөөбүз бири бирибизге кетип кала берчүбүз. Максат менен жүрөт деп ойлогом. Анан 3 күндөн кийин сарсанаа болдум, издедим. Максаттыкында жоксуң. Иштеген жериңге барсам, баягы келген боюнча эртең менен тапшырмасын алган кеткен, ошол боюнча келген жок деди. Анан сарсанаа болдум. Анан бир жума издешиптир атамдар. Мен 15 күн жүрөм. Анан бир жумадан кийин анан Максат өзүнчө гастролго кеткен, мен өзүнчө 2 бригада элек. Анан Максат менен байланышып, эме кылып анан сурашыптыр. "Жеку кайда, таппай атабыз" десе, анан Максат айткан окшойт да. Ал театрга кирген, гастролдоп жүрөт деген окшойт да. Анан ошондон санаалар тынып анан үйгө келет атамдар. Анан ошону айтып атат. Ага чейин бир жума издеп тур, анан мени РОВДга заявление жазып таштап кетти. Баланчасын эртең менен чыгып кеткен боюнча барабыз жок. Алар бир сыра андан Нарын телевидениясы бар эле. Нарын телевидениясынан бир сыра сүрөтүм менен чыгарып ийиштир алар. Ошентип анан Нарын театрда иштеп калдым. Ошо боюнча эле атам уруксат берди, иштедим, 2 жыл иштедим. Билимим жок. Иштедим, анан бияка Окуу жайга Замир Соромаев агайыбыз Нарын театрында Адам жана Азезил деген спектакль коюп калыптыр.
коюптур, ошондо вот деп мурун коюптур. Вот деп мен бир Азирел Жаналгычтын образын алды эле, вот деп. Ошо менен биз иштедим, гастролдоп келгенден кийин ошо Замир агай келип, биз гастролдо экөөбүз анан эме кылыптыр. Максат Айнура деген келинчеги чогуу иштечүбүз. Экөөнү айтыптыр, силер эмне жүрөсүңөр, же билимиңер жок. Давай Бишкекке баргыла. Бишкекте Бешеналиева бар. Театралдык окуу жайы бар. Барып тапшыргыла. Жөн эле эме кылбай деп. Анан мен гастролдон келсем эле Максат эметип калды. Жек ушундай деп атат, окууга кетип атабыз, барасыңбы деди. Анан барам дедим. Ошо менен эле үйгө келдик, убакыт болду. Ата-энемден уруксат алдым. Уруксат берди. Эртең кетем деп аткан күнү дагы атам дагы каршы болду. Балам эми жылоордуңду суутпай эле нарын театрда иштей бербейт белең. Эми окуп келсең эле менен жок дегенде быйылча коюп атсаң эмдиги жыл биртке тыйынтып бир жаныңа салып берет элем бир. Эми азыр кичинекей тыйын менен каяка барасың? Же жашаган жериң жок болсо, чын эле ойлосом, мен жашаган жерим болбоптур. Келгенде эчтекени ойлонбой келиптир. Биякта жашаган Бишкекти биринчи жолу көрдүм ошондо. Анан ошо менен эле анда дагы таарынып алып кетип калдым, анда дагы окуйм деп анан бияка келип окууга тапшырдык. 10 күндөн ашык экзамен болду. 1 айдан ашык жүрдүк окуу башталгыча. 10 күндөн кийин акчабыз түгөндү. Жата турган жерибиз жок. Кыйналыш башталды. Анан Максат кетем нарынга деди. Мен намыстанып калдым да, анткени мен атам кое тур десе да болбой кетип калдым. Анан жок, мен кетпейм дедим. Экөөбүз паркка түнөгөн күнүбүз болду, үйгө жетпей калганда эжемдин үйү бар эле, село жалды. Село жал ал кезде аябай алыс болчу. Азыр жолдор жасалып жакын болуп калбады. Алыс болчу. Село жалга барып келчүбүз. Анан село жалга жетпейсиң. Бир маршрутка каттайт. Ада Кош базардан маал менен каттайт. Ага жетишпей калчубуз. Паркка түнөгөн күндөр болду, театрга түнөгөн күндөр болду. Ошентип отуруп анан кетким келди кайра нарынга. Окууну таштап алып кетким келди. Бирок намыстандым да, кой окуйн деп. Анысты окууга тапшырганда дагы 1 айдан кийин результат чыгып, баарыбызды тизип койду, жаңы тапшырган балдардын баарыбызды тизип койду. Анан фамилия окугандар бияка чыгып, бияка тизилгиле деди. Анан фамилияны окуп атат. Биринчи окуганда эле Максат, Айнура, мен чыктым. Бияка чыгып анан Максат экөөбүз каалашып калдык. Өтпөй калдык, биз бияка чыктык. Кетебиз нарынга деп калдык экөө. Десе көрсө фамилия окугулгандар өтүптүрбүз. Окулбаган 2-3 ай калып калды, өтпөй калды. 2-3 бала, 1-2 кыз, бир бала өтпөй калды, ушундай 2-3 өтпөй калды. Ошо менен анан өткөндөн окуш керек, айла жок. Окуйбуз деп анан 6 ай кыйналдым. 6 айдан кийин каникул деди. Каникул деген күнү нарынга кеттим. 10 күн каникул. 10 күн көз ачымыкча өтүп кетти да. Деги эле бир сагынычым тарабай да койду. Андан кийинки 6 айда уже көнүп калыптым. Анан мен бир нерсе ошондо оюма келди. Мен ошо Нарын театрында иштеп жүргөн кезде дагы артист деген ырдаган киши артист деп ойлоп жүрүптүрмүн. Мен театр окуу жайга киргенде артист ким экенин түшүндүм, актер ким экенин түшүндүм, циркач ким экенин түшүндүм, опера балет ким экенин, фольклорный ким экенин, ушунун баары бир артист болот турбайбы? Мен азыр актерский окуп атам. Дагы актерский деп жок, ошону өзүм эметип атам. Мен демек ырчы болбойм мен деди. Мен ырдабайм, мындан ары ырдабайм. Мен актер болом деп анан бир бетке ошо актерскийге эметип кеттим. Ырдайм, азыр ырдайм, бирок биринчи немем ошо актерский кесипти, өзүмдү актёрмун деген эмени мен Нарын театрынан эмес, мен ушу окуу жайга келгенде түшүнгөм. А өзүңүздү ушул актёрмун деп айтканыңыз кайсыл кинодон кийин болду? Мен кинодон кийин эмес, театрдан. Биз окууну бүттүк. Окууну бүткөндөн кийин эле сразу эле бизди Бакен Кыткаевдин жаштар театрына актер кылып алды. Актер кылып алгандан баштап мен өзүмдү актёрмун деп эсептедим да. Мен ырчы эмесмин. Мен бийчи эмесмин. Мен актёрмун. Ошол кездеги багыраки окуп жүргөн кездеги ойногон спектакльдерим аны деле эме кылган жок. Нарын театрында иштеген, Нарын театрында иштеп 2 жыл спектакль ойногон спектакльимдерди дагы мен актёрмун деп эсептедим. Мен жалпы жөн эле артистмин дептирмин да. Артист деп эле түшүндүм. Түшүнүк бир эле болуптур да менде.
Анан ушул айтып атпайсызбы, нарында жүргөндө эми баягы ой чабытыңыз башкача эле, шаарга келгенден кийин дагы башкача өзгөрдү, кыйналдык дедиңиз, кыйынчылык адамды урчутат дейт. Анан негизи эле ушул актерлукка келгенден кийин сизди адам катары өзгөрткөн кайсыл роль болду? Жалпы жолдон эми баарыбыз адамбыз деп эсептейбиз го өзүбүздү. Анан э, мен өзү бала кезден эле ата энем дагы мындай жумшак кишилер. Атам да аябай жумшак киши, энем да аябай жумшак киши. Анан биз көп балалуу болгондуктан мен көп бир тууган угулдукмун. Биз ушул эмеге көнсөк керек. э, Жашыкпыз биз. Аябай жашыкпыз да, мындай бир жакшы сөз айтып койсо эле мындай көздөн жаш чыгып, атам дагы апам да мен да ошондойбуз да, бир туугандарыбыз ушундайбыз. Анан адамдык касиет деген бул адам өзүн өзү мындай таза сезсе, адам өзүн өзүн жакшы алып жүрсө, адам өзүн өзү мындай боорукер болсо, эми баягы пенде болгондон сөз, эмоция деген бар, пенде болгондон сөз баарыки анда санда ачуу келип кетет. Бирок адамдык сезим деп мен ушуну түшүнөм. Адамдык сезим бул адамга адам мамиле кылуу. Же болбосо биздин улуу залкаарыбыз айткандай, адамга күн сайын адам болуш өзү кыйын болсо керек да. Анан ушул сиз театр менен кошо киноду дагы бүгүнкү күнгө чейин алып келип атасыз, мисалычы. Анан ушул театр сизге кино бере албаган эмне берди? Театр менен кинону эч качан мындай бирдей көз карашта караганга болбойт. Неге дегенде экөө актер бир эле, бирок экөө эки башка эме болот да. Неге дегенде театрда ойногон ролуң сен адам менен түзмө түз байланышасың, адамдар менен, эл менен. Сахнада ойнойсуң. Анан сен калп ойноп атасыңбы, чын ойноп атасыңбы, адамга кадимгидей ак баракка чийген мондай көрүнөт. Образ чыгарышың театрдыкы өтө кыйын болот да. Кинонуку кино эл көзүнө көрүнөсүң, элге багырыки эме аркылуу көрүнөсүң, бирок кинонун образында чыгарыш кыйын. Кинодо бизде мурунку эмелерде ушундай болчу эле, мисалы сценарийди алдыңа чыштап коюп, мен оку, көр, көз жүгүрт, ой жүгүрт, оюңду айт дешчү эле. Эми азыр болсо кино кыска мөөнөттө да тартылат, биринчиден. Экинчиден ким болсоң ошо сен эле эпизодуңду берет. Ал эпизодду алганда мисалы бир байды ойносоң, же бир оорулуу кишини ойносоң, ошону гана берет, бирок ал эмнеден ооруду, ал мурун кандай киши эле, анын мүмкүн алты сан аманы беле, үй бүлөсү бар беле, кандай үйдө ушунун баарын талдап чыгыш керек да. Ошондо жанагы образ деген чыгат да. Образ деп коебуз. Адам эме чыгарманын өзөгү ошондо чыгат да. Азыр кинодо ушундай болуп калдык бизде көбүнчө чалат, Жемек байке бошсузбу бүгүн? Бир кичинекей эпизод бар эле, келип ойноп бере калыңызчы дейт да. Анан эми багырыки эмне проекти, кандай, аты эмне, аты мындай, аты Махабат мисалы, аты же мындай дейт. Менин образым эмнеке, мен кимди ойношумун, кимдин кейипкерин ойношум керек десем, сиз моундай эмени ойноп бериңиз, бир оорулуу жанды ойноп бериңиз дейт. Анан баргыча ойлонуп барасың. Оорулуу жан болгон кандай оорулуу жан болду экен? Эмнеден ооруду экен? Мурун кандай болду экен? Анткени полный ошо кичинекей, мындай кичинекей эпизод болсо дагы полный сценарийди окуп чыгыш керек. Полный. Ошондо ар бир каармандын өзөгү чыгат өзү. Полный баягы чыгарманы окуп чыкканда. Полный чыгарманы окуп калсаң, ортодон эле баарыки өзүңдүн гана эмеңди окуп калсаң, ал каармандын Толук кейипкери ачылбайт. Бизде азыр көбүнчө ушундай болуп калабыз. Азыр эле келип ойноп бере калыңыз, азыр биттиңиз дейт. Анан көңүлүң калтырбайсың, макул дейсиң, ойнойсуң, ойноп бересиң. Баягы өзүң ойлогон ой менен ойноп бересиң. Мүмкүн режиссердун, анан автордун көз карашы ал таптакыр башка да. Ал анда актердон аны көрбөй калышы мүмкүн. Анткени ал автор жазат, автор көрөт. Канча башка каармандын баары көрүп келип, анан ошо башка каарманга байланышат баарыки кичинекей эпизодуңчу. Бул мындай ишти, айылда мындай иш турбайбы дегендей байланышат. Мунун баарын билет. Режиссер чыгарманы алгандан кийин режиссер да билет. Бирок актерлордо эгерде азыр көбүнчө эпизод
кичинекей кирип чыкма ролдор болсо мында маани бербейт да көбүнчөчү. Маани берип ойноп берип коюңузчу дей берет да. А бизде театрда бизде ушундай окуткан бизде халтурщик деп айтылат го, халтура деп айтылат го мисалы. Анда бизде ушундай окуткан ар бир чыгарманы окумай сен өзүң чыгара албайсың деп окутат. Биз ошого баары эмебизге сиңип калган ошол экенчи. Мейли кино болсун, мейли театр болсун, чыгарманын ролуңду чыгарыш үчүн сөзсүз анын өзөгүн табыш керек. Өзөг. Ошо өзөк менен алек болосуң да. Эми азыр Кудайга шүгүр мына кино жааты дагы аябай шүгүр өнүгүп келатат. Бай биз жаңы тартып турган кезде ишенесизби бир аппарат менен эле тартчу эле. И то ошол аппараттын флешкасы эме болуп калат эле, же бир эме свет деген көп карабайт эле самый баарки локация болсо болду. Анан актер ойноп берсе болду деп тартчу эле. Бирок ошого да уруксат берген да бизде маданият министрлигинин уруксат берген. Тибегиле, унчукпагыла. Кимдин акчасы бар, кимдин аракет кылып атат, кой бергиле деген. Акыры барып иргелип, анан бир нукка түшөт деген. Кудайга шүгүр, азыр мына нукка түшкөн учур болуп калды да азыр. Азыр мына тандалып отуруп, кинонун эмеси дагы нукка түштү. Орто жолдо театрдагы театр актерлору, артисттер иштеп эле, бирок көрүүчү жок болуп калды бизде. Ортодо көп жыл почти мына 90-дон бери көздөй, 96-98 бери көздөй мисалы биз элге чыгармабыз тартылбай калды. Биз иштеп аттык, бирок эл ошону көргөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Неге? Бизде базар экономикасы деп ошого өтүп кетти. Бизнес деп өтүп кетти. Көбүнчөбүз мигрант деп кетти. Анан койчай театрга барып, театр көрүш андан көрө моякта короомду жасап албаймынбы деген баарки жеңил ойлуу, кичинекей кыска түшүнүк. Ошондой маал болуп калды окшойт. Азыр Кудайга шүгүр, азыр мына бизде театрда билеттерди дагы кассага келип алып, кассадан билет жетпей, билет жок болуп калып, туруп калган учурлар болот. Биз кадимкидей кубанабыз. Залыбыз дайыма толуп турат. Көбүнчө биздики Бакен атындагы жаш өспүрүмдөр театр болгондон кийин биз 15-12 жаштан өйдө 12 жаштан 70-80ге чейинки элди театр менен камсыздай алабыз да. Биздин немебиз ушундай. Кыргыз драм театры чоңдор үчүн. Мисалы да Курчак театры 12 жашка чейинкилер үчүн мисалы. Ошондой бөлө. А биздики болсо ошо 12 жаштан биздики жаштар театры болгондон кийин, жаш өспүрүмдөр театры болгондон кийин биз өспүрүмдөргө да көңүл бурабыз да. Айрым учурда ошол театрга көрүүчүлөр көп келбей калганы дагы баягы театр менен кинонун ортосундагы конкуренциядан дагы эмеспи? Жок, эч кандай андай эмес. Кино менен наоборот, азыр кино жакшы болот. Мисалы, мен азыр кинодо да иштейм, бирок менин баарки основной жумушум, өзүмдүн жумушум театр. А кинолордо болсо контракт менен, договор менен кетесиң да. Жакшысы эмне? Мына кинонун жакшысы элге жүзүң көрүнгөндөн кийин азыр коом ошондой экен. Элге жүзүң көрүнгөндөн кийин театрда ошо киши театр ойнойт десе ошонун баары агылып келет экен. Мисалы, чынжырча болуп атат демек. Мисалы, Асхат Сулайманов ал только кино актер деп ойлошот көбүчү. Ал кыргыз театрда иштейт. Камчы Сарбаев театрда иштейт. Чыңгыз Мамаев театрда иштейт. Мен театрда иштейм. Актерлордун көбү эле театрда иштейт негизи эле. Анан элге жүз көрүнүп калгандан кийин эл өзгөчө мына жаштар деле эме азыр интернет заманы да баары интернеттен көрүп отуруп анан ушул театрда ойнойт экен десе, театрда да ойнойт бекен деп наоборот агылып келет да. Бул кино менен театр бири-бирине жардам. Бири-бирине конкуренция эч качан болбойт буларда. Булар наоборот бири-бирине жардам болот да. Бирок ошол биз дагы акыркы учурларда сиз айтып атпайсызбы, токтоп калды. Бизки негизи шаарга жаңы келген учурларда мисалы көп деле барбачы элек да театрга, бирок жылдар өтүп ушул акыркы бир 2-3 жылдан бери мен дагы театрда байкаганым аябай көп да. Негизи биз дагы туруп кол чабып аябай ал жактын аурасы бөлөкчө да. болот. Анан биз ал жака мисалы Имашева эжекелерибиздин дагы ойногондорун көрүп калабыз. Анан
Аларды биз телевизордон же болбосо баягы кино аткарып атканда башкача көрчүк да. А бирок театрда таптакыр башкача ойношот экен. Мисалы сиз деле ошол кинодо аткарганыңыз менен ал жакта эми живой да баягы кыйкырышып, ал жакта телефон кармаганга мындай көңүлүң келбейт да, көргүң келет экен. Демек айырмасы чын эле ошол тирүүлүгүндө балким Ошондой да. Мисалы театрда ойногондо Кыргыз драма театрынын залы да чоң, эмеси да чоң, сахнасы да чоң. Алар сөзсүз түрдө багараки посыл деп үндү жеткирүү менен сүйлөйт да. Бирдемени алып бериш үчүн же бирдемени айтыш үчүн «Эй, тетигирээкин алып бер» дегенде сүйлөйт да мисалы. Оолум оякка коюп кой. Жеткириш керек. Биринчиден. Ошого жараша образың кетет. А кинодо «Мону алып берчи» деген эч качан айтпайсың. «Эй, тетик алып бер» деп. Тетигин алып берчи деп мындай эле сүйлөсүң. Биз театрда ойноп жүрүп анан кино башталган кезде мен жаңы киного аралашып баштаганда мага көп замечание айтчу эле да. Жекойке, Жемекбайке жакшы, образыңыз жакшы болуп атат. Бирок эме театральный кылбаңыз, байке. Жөн эле сүйлөңүз депчү да. Макул деле баары жөн эле сүйлөп атам дейсиң. Адекватсиз мындай тил ашып сүйлөшүп атам деп ойлойсуң. Муну минтип коеюн десе эле баягы биз көнүп атырбыз театрдачы. Мен ошону калп айтпайм эле 2-3 жылга чейин мен өзүмдү байкаган жокмун. Өзүмдү билген жокмун. Эмнеге мен жөн эле сүйлөп атам. Эмнеге эле театрда болуп атат дей берчүмүн. Кийин баягы киного аралашып, кинонун эмесине көнүп кеткенден кийин башка театрлардан кийин балдарда актерлор келе баштады. Кийин келгенде мен кадимки эле көрчүмүн да. Аларда режиссер эмес, даже мен көрчүмүн да. Келе сүйлөгөнү, немелерин баскан турган, даже театрда ушундай бассаң дагы мындай салмактуу басып, бурулсаң дагы мындай салмактуу урулуп, жөн эле мындай эме болбойсуң да. Ошондой байке сиз тетияктан келдиңиз, аябай жиниңиз келип кетет. Ошол могу каттыган боюнча жини келип байке жакшы болуп атат демеңиз анан бирок театральный кылбаңыз байке, кино кандай болбой калат деп замечание айтат. Карап турган ошондо көрчүмүн да. Мен баягы башында жаңы киного аралашып жүргөн кезде мен точно ошондой болчу турбайм мен. Мен ошондой өзүмдү ошондой көргөм да. Ошондой болот турбайбы. Азыр менин келинчегим да актриса Нурзада Гадиева деген ушу театрда чогуу иштейбиз. Кинолорго азыр эми кичине аралашып келатат. Анан ошо келинчегим ойноп атканда дагы мага көрүнөт да. Анан айтам: «Эй, Нүкү, сеники театральный болуп атат. Жөн эле сүйлөчү. Жөн эле берчи, келе берчи. Ал каяка барыш керек? Мейли, мен дегенде эле сүйлөчү мындай эле. Сен ушул сөздү жөнчөй. Мен коюп койчу. Каяка дебей эле деп күлүп калам да. Келинчегим эми азыр сезип келатат да. Башында дагы менде баарыки моюнга албай жүрдү да. Актерлор көбүнчө ушинтебиз. Моюнга албайбыз. Эмнеге дегенде бизди профессионал актер деп айтат. Профессионал актер болгондон кийин значит биз профессионалбыз. Эмне үчүн эмелер келип бизге замечание айтыш керек дейсиң. Бирок кинонун эмеси ушул да. Кино экран кишини алдап атсаң да алдабайсың да экран көргөзүп коет. Экрандын бир жакшы жери ушул. Туура эмес кылып алсаң акырын кесип коюп кайра тартканга мүмкүнчүлүк бар. Дубль деген. Театрда эч кандай андай мүмкүнчүлүк жок. Театрда сахнага кандай чыктың, сахнадан кеткиче сен кимсиң, кимди ойноп атасың. Ал эл минтип карап атып, могу жер кесип салган мындайына карай дебейт дейт. Могу боюнча карайт да мисалычы. Ушу боюнча. Ыйлата турган болсоң ыйлаганыңды көрөт. Ыйлата албай калсаң демек сенден чыккан жок. Күлдүрө турган болсоң күлөт. Күлдүрө албасаң демек сен бере албай калдың. Образ жеткире албай калдың. Деген гана неме бар да театрдачы. Театрда айтып атпайсызбы, кесип салганга мүмкүн эмес депчи, анан ошентип чыгып уят болгон учуруңуз болду беле? Болгон. Көп жолу болгон. Бир жолу мындай болду. Алтын аяк деген Алмаз Зарлыкбеков агайыбыз, режиссер агайыбыз, Кыргыз Республиканын эл артисти өтүп кетти киши, чоң режиссер эле. Ошо киши Алтын аяк деген спектакль коюп, биз анда биринчи курсту жаңы бүтүп массовкада ойноп атканбыз. Массовка боюнча ойноп атабыз. Анан бир мезгилде баарыки абышканы моюна
cips alıp munutkан jeri bar, atка sürüp ketken jeri bar da. Anан atка sürütken jeri moýuna cips alıp turlaram bar eki. Akyrkı sözüňdi aýtdy. Biz anan Kalbek Nazaraliýew degen agaýy söýleçi da kişi moýuna salyp oram bar eki. Karmap turupdy akyrkı sözüňdi aýtsam ditdi. Emi meni kıynabayt tez tartıp ketkile degelle söz. Bolgan oşo söz oşo. Emi meni kıynabayt, emi meni kıynabayt tolka tez tartkıla tolka degen söz aýtdy da. El emi kırgız spektaklda tolka bar degende ele biz hem jaş baldarбыз. Barыбыз mo gülüne jerde garadyk da. Anan bilmeksem bar tartkın da moňda garap olaran vinti ilap kalçypyz da. Barыбыз bet basyp jana. Barыбыз bet basyp men dile modul gülüp atam birok ýyragandy kılıp atam da bet basyp. Barly oşonda da. Modul mintir biýam gorsam hiç kim jok, biýamdy garsam hiç kim jok. Sahnada jalys kalyp gatdyp. Barda gülüp çykyp ketip gatdyp da. Betler basgan gülgön bojo demiş ol çykyp. Men geçkili oturupdum da. Ay. Anan ne kılar bet taşsam ele hiç kim jok. Elde garasam el haýam tüsüp. Şonalan hiç artda çykdym da. Ne çykyp ketdim. Gülkülerim basalyp aýtypdyr. Çygaty galy gaýtyp oturdy. Kaýakdagy tolkany aýtdyň. Tez ele tart degen söz emes bile. Emne? Bilmem özüle tolka desen çykyp ketdiňiz bar diýdi taýjy. Anda bir oşondoy oldum. Сказка oýnap otabыз. Al gelse uşunda ele biz studentkes teatrda işleýim. Anan wyjez bolup galypdyr. Anan wyjez gelip emesse bizden bir waýkebis, aktyor waýkebis gelmey galypdyr dagy. Anan "Давай жемекти жолдон alıp ketebиz" dedi. Kod Vazilion oýnaýt depçi. Kod Vazilion oýnamak eken. Anan ajerden men sabakda otursam ele çykyrdy. İşte Türk teatrynın artistleri çykyp çagal dedi. Ejeden surap çyktym, çyksam ele get. Öyle şüregim ojalyp ketdi. Ay sabagym sabagyny aýtyp goýsa ketip galdy. Oşo menen bargıça men ne dep süýleýim dedi. Men orusça adagy emes, spektakl orusça boldu. Orusça men tekst çatdaýlan gaýp süýleýim ben. Desem ele. İşçi kılılı. Men emesem da deýiber dedi. Bul emesele da deýiber dedi. Anan makul. Çykdyk, oýnap otabys anan ele. Janda Gülzat degen ejeler Gülzat Julamynam aýtyp goýdy. Azym o jerem karşıya gelip moňutkende Aylan oturup galabys dedi. Ama murum ben bir-iki şol görgem. Oşo spektakllar dedim delesetler. Karşıya gelip moňutkende az mesleerde neme kılapdyr. Aylan kılıp oturlu jerden oturdu. Oturlu jerden jerde eşdigi jok. Golap düşdüm. Budum ben oturup kaldım. Dese böyle sakda moýakda oturat. Ben sakda çetine gelip bastırım da. Anale tursam böyle gülüp atatdy gileç. Gülüp atat. Ne der bilmem ýa-da. Daýruku vidyaje slipoy degen söz. Aýtdym da özümçe oz orusla. Vidyaje slipoy daýruku desem böyle bar gatkın. Oşentip sakdan demesinden ben taň galam da gele jer taň galam. Nege başym menen çykkan jok gaýry butum menen çykyp galdym depçi. El hiç kim baýkagan bolsa uşer şunday eken demedi. Teatrdyň bir demesi uşur eki, egerde sözüňi tappay galsaň, je bir mizansenaň tappay galsaň, gete berişiň gerek oşo kanday bolsaň oşoňça gete berişiň gerek. Je tigin replikasyny gütpej galsaň, je replikasyny partneriň aýtpay galsa, misaly, akyrkı sözüni aýtpay galsa, gütpeş gerek. Akyrkı sözüni aýtkan gütseň ele al tappay galat mümkin da. Tappay galanda pauza degen bolat. Oşoňça galyp kete berseň, bizge bilinет. Oynagan bizge, biz ssenariýdy bilebiz. Birok elge bilinmeýt da. El oşol bir bagyrky, bir göz garaş bilen, bir tep bilen el oşonu göret da. Improvizasiýa kılış gerek. Oşonda galat da improvizasiýa. Обязательно oşonda galat da. Har kандай roldordu görüp жүрөсүz da эми teatrda delе, kinoda delе anan ошол bir roldu oýnap anan öküngөн uçuruңuz boldu belе? Şunu oýnap oýla goýsam bolmak dep. Öküngön uçurum bolgan jok. Bolboýt bolsa gerek. Nege degende biz aktyorska okunda aktyorda uşunday myzamy bar özüniň. Aktyorga kiçinekey çoň rol degen bolboş gerek degen myzam bar. Biz sen aň sezim goşatsyňyz gerek. Kiçineke rol bolsa dagy eger çykarsaň sen aktyorsun. Çoň rol bolup çykara albasaň sen aktyor emessiň degen dedi. Kiçineke rol çykara albasaň demek aktyor emessiň.
Demek sen bagyrky toluk kanlı aktör emesiň degen gepde. Şol üçin roldün hiç kaçan kiçine çoň bolboýt. Aktördün kiçine çoň bolat. Birok rolde hiç kaçan kiçine çoň bolboýt. Men hiç kaçan öküngen emesmin. O rolde oynasom degen ümitim bar. Onda oynasom. Hazır yaşym munça geldi, şunu ertele oynaş kerek ele. No hazır dile wagt bar degen nemelerim bar. Goýum bar. Birok rolden hiç kaçan atkaz bermem, hiç kaçan kiçinekeyke çoňkende men böle albaýym da. Kандай roldu oynosом деп кыялданасыз? Кандай жанрда? Hazırkı uçurda kino jaatynda men hazır teatr jaatynda oýnap kelatam bardygyn ele. Birok kino jaatynda men bir meniki goýunça şu komический bolup kaldy da kino jaatyndaçy. Ana bir zökürbi, bir şunday ters karman oýnagym gelet da kino jaatyndaçy. Şunday men har bir proýekt bargasa baldarga aýtam, "Bey, boldy men geçkile şunday rol berip maga bir wemeden bergile, görelim." Egerde kıyın rejissör bolsaň, sen meni çygarasың anda. Eger kıyın rejissör bolbosaň, anda sen bermesiň şu komический rollerdi ele berip jüre beresiň dep tamaşalap galam baldarda. Aktör hiç kaçan moğereki roldün ayagyna jetdim, joksa men moğereki kesipdin emesine jetdim dep hiç kaçan aýtyladyk kende. Bul aktörski kesip özü ilgeretçi hazır diledik. Polvoyenный dap goýat da bunday. Nege degende eň or kesip bul военный kesip da, eň or kesip. Andan giydili şu aktörski kesip dep aýtylат. Nege degende tala tüste jürüt, açka tok bolat. Daima baraki bir jerde emetpek, jalan gastrolda onun üstünde bolat da. Şoň üçin polvoyenный. Bizde nенормированный dep goýat bizdin wagtybızdy. Erteň menen 10-dan misaly erteň menen 8-den 5ge çeýin dep bar bir neme bar da 6ga çeýin. Boldy andan kiň saat 1-de точно обед bolat degen. Bizde anda emes. Bizde misaly 10-dan 1ge çeýin bir repetisiýa bolsa, 1-den 4ge çeýin däwir bolat, 4-den 6ga çeýin däwir bolat. A egerde spektakl bolup kalan bolsa, erteň menen geçke çeýin boşsun, geçinde 6-dan 10ga çeýin degen neme bar da bizde. Анан ошол кино тууралуу дагы сүйлөшүп атпайбызбы? Анан сиз негизи жашоодо да ошол камера өчкөндөн кийин Жээнбек Моношов ким? Экрандагы образыңыздан айырмаланасызбы? Ekranda obrazdan söz ayırmalanasın. Antkeni obraz bul bölök adam, bölök kahramanda oynuyorsun da. Bu jerde Jëэнбек bol oýnay bilbesin da. Bu jerde misaly atanın rolü bolsa, onda atan oýnuyorsun. Mümkün apanın rolünde berip koyuş mümkün. Hayal kişinin anda çağır. Mümkün balanın rolünü beriş mümkün. Özümdün yaşın 23-30 bolup tursa 17-18 ýaşda balanın rolünü oýnady. Men bagyrky GBT'ge garapdym. 17-18 ýaşda bala menen 35-25 ýaşda balanın aýyrmasy ötü çoň bolat da. Şoň üçin bul rolga girip algan kişi misaly spektaklde eň or teatrda da otmaýmby? Spektaklde oýnap oturup stop bar, stop degen jok da. Spektakl bütdi degenden kiň 1 saat jok degende özüňe gele albaýsyň. Oşol demeden çıga albaýsyň da. Образда. Oşol obrazdan çıga albaýsyň. Urod men oşol obrazdan çykyp men jek bolup ketdim dep oýlaýsyň. Birok janыңdagy adamlarga bilinет eken da, biz köskö bilinmej galat. Bir tandan sen janagy ele oýunça jüresiň, sen jana teatr men sahtada oýnagyň boýunça dagala oşum süýlep atasyň go diýip da neme bolup atar. Egerde katu obrazga girip algan kişi bolsa, bir gün, 2 gün, 3 günge çeýin çıga albat. Misaly ötkende çoçun kişi 3-nçisi bütdi muna. Salamat bilen süýleşip Salamat aýtat. Bar çoğutsun jek ekedi. 1-nji sezon, 2-nji sezonda men emen oýnap jürüp, çoçun kişide oýnap jürüp, çoçun kişide aty kim ele? Толкунбек. Tolkunbek. Hay. Tolkunbekde oýnap jürüp, men oşo Tolkunbek menen jüreberdim dedi. Men üýde jaşoomda da Tolkunbek ekenmin. Gelinçegim aýtdy, sen Tolkunbek ele bolup kaldyň sen. Telewizordan kanday görsem üýden dele oşul bolup kaldyň sen. Dem men çıga alбай kalyp durmun dedi da. Ana neme o 3-nji sezonda emi özüme garap azat.
Bagaraки сөмкөдө болом дейт. Сөмкөдө чыкканда кадимкидей алуу эметкенге аракет кылам дейт да. Мындай балдарыма көңүл бурганга, аялыма, үй бүлөмө көңүл бурганга аракет кылам дейт да. Мен такыр көңүл бурбай калыптырмын дейт. Ошондой образдын эң эмеси ушул да. Образга кирип алгандан алдында чыгып эметиш бул кыйын болот. Ошон үчүн образ жаратуу, бөтөн башка кейипкерди ойноо деген ошон үчүн багыраки эмеге жазылса керек ушундай. Мен турмушта өзүмдү ушундай ар бир адам өзүн билсе керек. Мен мисалы өзүм жашыкмын, оорукермин. Балдарга мындай бала сакмын мен өзүм. Мага кандай бала болсо дагы, башка чоочун бала болсо да сөзсүз багыраки. Алтыным десем эле экөөбүз кучакташып калабыз. Анан жаныма чыкпай калат да негедирчи. Келинчегим деле эметип калат, үйдөгү ата-энем деле. Сен аябай бала саксың депчи. Балдарды жакшы көрөм. Үй бүлөгө колуман келишинче кам көрөм. Сөзсүз. Эми жөнөкөй эле адаммын. Кадимкидей эле жашоодо. Анан негизи сиз актер катары эми ойноп жүрөсүз да көп ролдорду, бирок байкасак кээ бир актерлор мисалы кайсыл бир деңгээлге жеткенден кийин режиссер болгонго аракет кылышат да. Сиз эмне үчүн ага аракет кылбадыңыз? Менде бир нерсе бар да. Мен бир беттеген нерсемдин ошонун аягына чыкмайын, мен эч качан экинчиге секирип кетпейм. Бир бетте мейли ошол жаман болсун, жакшы болсун, ошо беттегенге кетем да. Мен жанагы сөздүн башында айтпадымбы, артист силер ырчы деп ойлоп, мен ырчы болуп жүрөтүм, комиссар турдап эле жүрөтүм. Кийин актёрмун экенин түшүнгөндөн кийин мен ырчылыкты таштайм, мен только актер болом деп өзүмө эме койгом депчи. Ошондой мен бир эмемди аягына чыгышым керек да. Убагында жаңы музыканы тамада дегендер жакшы катуу болуп жүргөн кезде, мен 2000-жылдан баштап тамада болуп иштедим. Ошол кезде ага чейин ырдап жүргөм. Анан бир учурда анда да ушинттим да. Эмне үчүн мен ырдашым керек? Мен же тамада болоюн, же ырчы болоюн бирөөнү алайын. Экөөнү аралаштырбайын деп анан бир бетке тамадамын деп кеткем да. Менде ушундай неме бар да. Бир беттеген нерсемдин аягына чыгышым керек. Аягына чыкмайын, экинчиге такыр мындай көңүл бурбайм да. Көңүл бургум келип турса дагы ошого аракет кылбайм да. Бардыгы эле ушул шоу бизнес жагына келишеби, актер, ырчы айырмасы жок. Негизи эле мындай атак даңкка ээ болгондон кийин бул атак даңк адамды күчөтөбү же иштен жеп салат бекен? Атак даңк эми ар кимге ар кандай болот го, адамдын ар биринин өзүнөн болот го, бирок мен бала Нарын театрда иштеп жүргөн кезде Күмөндөр байке ошол кезде күмөндөр болуп катып алып турган учуру. Анан бир жолу Күмөндөр байке ошо Нарын театрына концерт койду. Анан кадимкидей багыраки театрдын ичинде элге мындай охрана турду эле да. Эмелер турду эле. Анан Күмөндөр байке жакындатпайт элди. Күмөндөр байке акыры мындай араласа жанында сөз эме болчу эле да. Биз минт ойлодук, ошо жаш балдар экенбиз. Нарын театрда иштеп жүргөн кезде. Күмөндөр байке ушу Нарындан эле кетпеди беле? Нарын ушу театр эмне ушу охрана бул эмне огу жоктук дегем да. Мен оюмда ошентип ойлогом. Анан дагы бир Күмөндөр байке дагы бир интервьюсунда айткан. Бул атак даңкка жетүү деген, жетиш деген, баягы адам атак даңкка жеткенге чейин мындай эңсейт экен, эме болот экен, бирок атак даңкка жеткенден кийин эң жаман нерсе ошол экен деген да. Атак даңкка жеткен киши мындай коробкага түшүп калат экен депчи. Мен ошондо коробка деген түшүнгөн эмесмин деле. Коробкасы эмне деген? Мен могуреки акыркы учурларда, акыркы эмне ушу эл кичине көрүп билип калган учурдан баштап мен өзүмдү сезем азыр. Коробка деген ушул экен да. Сен өзүңдү өзүң ээн эркин алып жүрө албайт экенсиң да. Кандай кылсаң мындай элементарно мисалы көчөдө баратсаң да сөзсүз эл карайт да. Эл карайт деген нерсе бар экен да. Анан жөн эле карап, деп сүйлөп атса дагы минтип карап, этегиңди карап, чач башыңды сылап минтип деп түздөлүп калат экенсиң да мындай. Ээн эркин жүрбөйт экенсиң. Магазинге кирип калсаң дагы муну алам деп эңсеңен жериңе барсаң, байке келип калдыңызбы десе эле,
söz kımmatından alат ekensinde baribirçi. Mundan alganды da çıkarıp koyda midet eken. Karabka түшүп kalat ekensin da. Bir былтыр bir okya oldu. Nemede Şarşen teatrında iştep, geçinde geç çıktık anan. Ben avtobus menен үйгө avtobus menен ketip gelem. Avtobus geçinde 6'dan keyin toktop kalçılı. Anan жүгүрүп baratıp men avtobusum gelip kalıptır. Anan kolunda tamekim var эле. Bari жүгүрүп baratылган тамекини ыргытып эле автобуска жеттим. Чечем батпай калдым. Батпай калсам артта балдар кыздар студенттер келаткан. Анан бир бала "Салам алейкум айка, кандайсыз байка?" деп жакшы учурашты. Анан жакшы мен таанып атат дедим оюмда. Жакшы рахмат, жакшы деп атсам эле. "Ай байке, маданият кишилер силер өзүңөр мынтип ыргытсаңар анан биз кантебиз" дегенде мен аябай өзүмдү аябай жаман жаш бала. А мен ыргытканымды өзүм сезген жокмун ошонучу. Шашып атып. Уялганмын, кечирип кой, автобуска шашып атам деп кайра басып барып ыргыткан тамеки алып кеттир. Урна катыштадым да. Ошондо мага аябай катуу тийди да. Ту чын эле дедим да. Мен маданият тармагында эмнеге иштеп жүрөм анда мен дедим да. Могуреки эгер чоң киши айтса дагы деп калмакмын да. Студент жаш бала айтып атат. Мен аябай жакшы учурашты. Аябай шагымсыз эмес, аябай мындай күнөөлүү болдум да. Уялдым, аябай уялдым. Анан эми карап көр, жанагыраки атактакка жеткендин бир немеси ушул деген ушу мына коробка деген ушул да. Эгерде менин ордумда башка киши болуп ыргыткызса эч ким унчукпай эмес. Ал даже мындай көрмөк деле көрсө делечи мындай эти бара алмак эмес да, ой калмак эмес. Бирок эл көзүндө көрүнүп аткандан кийин ар бир кадамыңды сени эл түзөйт экен да. Кандай бассаң, турсаң, сүйлөгөсөң, күлсөң да, кыйласаң да сени эл түзөйт экен да. Эл карап турат, эл улам айтып турат экен да. Бирок ошол коробка жакшы экенби? Ошол коробка эми Сыгып жиберип атабы? сыгат. Андай жери бар. Эми мага кенен кесир өзүң алып жүрө албайсың да. Кенен кесир биринчиден. Жакшы жагы бар. Жакшы жагы магареки мисалы менин ата-энем сыймыктарат. Бир туугандарым, жакындарым сыймыктарат да. Кайсыл жерге барып калсаң сөз төр сеники да. Атам экөөбүз атамды Казакстанга Алматыга кетирип отуруп чек арадан өткөрүп бартам. Өткөрүп барсам атам бут ооруйт. Колуна кармап жетелеп атамды жүрүңүз деп өткөрүп барсам мен курактуу, менден кичирөөк эле кишилер келип "О, байке кандайсыз, жакшысызбы" деп анан атам менен учурашпайт, мени менен учурашып анан сүрөткө чыгып алачы деп атам мынтип түртүп атат да. Анан мен аябай жаман болдум да. Атам менен жигиттер кечирип койгула дедим да. Атам мындай тургузуп коеюн антча эле. Эме да кылган жокмун, оорой мамиле кылган жокмун. Атам бут ооруйт. Батыраак түшкүлө, жигиттер өтүп кетели посттон десем эле. Макул деп анан сүрөткө чыгып калды. Атам ал немесине түртүп эметкен эле эме болгон жок. Атам мындай сыймыктанып атат да. Балам таанып атат да. Постко барып атам паспортун көргөзсө эмесе, каяка бартасыз? Конокко бартасызбы? Качан келесиз деп аябай сурак алып атат атамды. Анан атам өткөрүп мен паспортум берсем, "О, байке кандайсыз байке?" "Өтө бериңиз" деди да. Эми багыраки эл кадырлап эл сыйлап калат экен да. Эл багыраки кандай адам, сен кандай адамсың, жаман адам, жакшы адамсыңбы, сен багыраки теледен көргөн образыңды, сахнадан көргөн образыңды көрүп эле, бул киши ушундай киши деп калат экен да. Жумшак киши деп мындай жакшы киши деген жакшы мамиле көп жасалат экен да адамга. Ошону менен бирге жанагыраки анча мынча кемчилигиңди сөз түзөп турат да. Атактын эки жагы тең бар. Дегеним бул бизге мурун келген коноктордун бирөөсү айтты эле да, ушинтип машинеде баратып ушу сүзүп алса башка бирөө мени деле мен чыгып аны сөгө албайм депчи, анткени мен элдин баласымын депчи. Ошондой. Ушундай бир сиз айтмакчы, коробкага салынып калгандай депчи. Айрымдарга ал нерсе жакпашы мүмкүн дегеним го. Ал сөз бизде менде деле ошондой учур болгон. Жума намаз болуп, жума намазга кирип чыксам менин машинемди бирөө чийип алыптыр. Анан ичинде келинчегим бар болчу. Анан машина моундай турат. Келинчегим эшикке чыга албай калат. Анан чийип алат дагы досум көрүп калган, досум тиги алган кармап алыптыр. Жумада чыгып келдим.
Gelsem ele maşina tekerek kalıptı. Basıp "Hey, ne oldu desem ele. Hey, maşinaң çiğip saldı" dedi. Mintip karasam kiçine çiğipti bari kim bari. Ottan ele. Kim eken desem ele. Tigi bala başını yerge salып, ayka geçirip koyuңuz. Men alып aldım, oşum çiğip aldım dedi. Hem çiğip alsaң çiğip alıpsın ele. Bu da Kudayın nemesi de. Bugün ulu cuma gün. Getever dedim. Desem ele tigi bala ketpeydi de. Getever. Ayka kanday kılalım? Dokument taştayım. Dokumentin keregi jok getever. Şöyle ele. Dep anан getirsem artımdan kılçaktap karap oturur gitti. Ketkenden dostum basıp gelip aytadi da, "Sen kızıksın, жазатпайсыңбы?" Oyum жасаганда эмне ошончо эле урушуп жүрмөк белек. Урушканда эгерде түзөлүп калса, оңолуп калса анда уруша кетейин анда оңолбойт да. Десем эле, ушунчалык договоркер болосуң деп күлүп атат досумчу. Сондай чын эле ошондой болот да. Көп жерде обычно барып мисалы гаилер деле кармап калса берейин деп ана такыр болбой койсо уруша кеткендер болот. Же болбосо азыр мода болду да бизде мисалы жол коопсуздугун текшерип ГАИ токтосо ГАИдан биринчи камераны биз алып чыгабыз да. Өзүңдү тааныштыр. Кимсиң сен деп. Ал сурак берип эле биз сурак беребиз да. Алар эми жумушун кылат. А жерде эгерде жанагы нерсе кээ бирөө уруша кетет кадимкидей. Даже бул жерде эркек эле эмес, аял киши кыздар деле кадимкидей уруша кетет. Эл адамы болгондон кийин, элдин көзүнө көрүнүп калгандан кийин канчалык мындай эме болуп турсаң дагы, бирок өзүң баары кармайт экенсиң. Кой. Рахмат, мейли жасыңсан да. Кээде жасыңсың, жаспайт да. Анда жаспадың, кетейин десең кетирбейт да. Ошондо тургут мисалы. Чарапкачылыктар ошо болсо керек. Эгер сиз бүгүн актерлукту жоготсоңуз, сиз эмнени жоготкон болосуз? Мен актерлукту жоготсом, мен анда кандай десем, өлбөгөн адамдын рызкысы түгөнбөйт, жашоо жүрө берет го, бирок мен өзүмдү жоготкон болом го. Анткени актерлук кесиптен башка колуман эчтеке келбейт меничи. Башка иштерге иштеп көрөйүн десем мындай эме болбойт экен да. Мен аракет да кылып көргөм бир жылдары. Бир жылда такси айдатып көрдүм. Таксиге чыгып ал кезде айлык усаз эле. Таксиге чыгып көрөчү деп. Таксиге чыгып бир жерден Советский жибек жолунан пригородныйга 100 сом менен алып барып, ошол жерде кечке клиент жок отурдун кечинде кайра үйгө келгем да. Жөн элечи. Мен эчтеке тапкан эмесмин да. Анан окуп, демек мен сүйлөшө албайм таксилерде. Клиент ала албайм. Мен такси өтөт албайт экенмин. Бир жылы бир байкелес менен кошулуп кафель чаптайбыз деп бардык. Кафель чаптап 15 күн көлдө жүрдүк. Ойлоп көрсөм, жана подсобниктин жумушу кыйын болот экен да. Көбүн ошол жасайт экен да. Мастер эмес, көбүн ошо подсобник жасайт экен. Мен мисалы шагылын, кумун, сементин аралаштырып, биринчи этаждан экинчи этажга апарып берем, кайра алып келем, ташыйм. Мастер болсо монда отуруп алып туруп, микрофон чалып, алып келди, кафеден түшүп алып туруп чаптап коет экен ал болду. Ошо жерге келген эме чаптап коет экен. Калган жумушту мен жасайт экенмин да. Анан аны менен мен өзүмө жакшы нерсе таптым, үйрөндүм. Бирок такымды кой ушундан ары ал кезде мен ишиме караганда стройкада тапкан акча, 15 күндө тапкан акча, мен 3 айлык айлыгымды таап койгом да мисалы. 3 ай иштеп тапкан айлыгымды 15 күндө эле тапкам. Ага карасам мен ошол жака кетип калсам болмок да. Бирок ада колуман келген жок. Мигрант демекчи Россияда кайнежем бажам бар эле, бажам канча жыл чакырып жүрдү. Эчтекенин кереги жок. Билетиңди мен алып берем. Жумушуң даяр, жатаканаң даяр, кел деди. Көңүлүм такыр көңүл чаккан жок да. Мен бир гана нерсе ошо, жок. Актер болдуму, артист болдум, мен артист эле болом. Башка менин колумдан эчтеке келбейт. Биз театрга кирген кезде мен 300 сом айлык менен киргем. Биринчи киргенде 300 сом айлык менен киргем. 300 сомдон көтөрүлүп отуруп анан 500 сом болгон, анан 2000 сом болгон. Бирок ошонун баары аз акча, бирок берекеси болсо керек да. Могуреки Сооронбай Жээнбеков
президент болгонго чейин биздин театрда алган айлыгыбыз 5000 сом болчу. 5000 сом. Сооронбай Жээнбеков келгенде бизге 2000-3000 сом кошулган. Жарыма кошулган 3000 сомду. 8000 акча болгондо 8000 аябай көп акча болгон бизге. 8000 сом айлык алганым. Ал кезде ошол кезде айлыктар 20-30 миңден айлык алгандар болчу ал кезде. Мына биздики 8000 болгондо биз кадимкидей сүйүнгөнбүз. Азыр канча аласыз? Азыр 21 миң бирдеме алам азыр ушул учурда. 100 көтөрдү дегенде. 21 миң бирдеме алганда ошого чейин биз минтип ойлочу, даже мен минтип айткам да. Пожалуйста, биздин айлыкты 15 миң кылып койсунчу. Мен киного да барбайм, рекламага да барбайм. Мен только ушу жерге жатып алып иштейм дегем да. 20 миң кылды. Биринчи 20 миң кылган чын эле көп акча алдым да. Өлө көп. Анын берекеси да болду ошондон. Жок, 20 миң алган менен дагы эле кинодо жүрөм. Мисалы да. Ал болбойт экен. Баары адамга Баары адамга жетпейт жетпейт экен. Эми Кудай буюрса апрелде көтөрүлөт деп атат, көтөрүлсүн деп атабыз. Чындап келгенде эң аз айлыктар ушу актерлордуку, мугалимдердики, врачтардыкы. Биздин бир жакшы немебиз, Алла Таала берген бир талантыбыз экен, бир өнөрүбүз экен. Жанагындай кошумча тамада болот экенбиз, ырчы болуп коет экенбиз, кинолор чыгат экен, рекламалар чыгат экен. Бул кошумча. Бирок кошумчада тапкан, мисалы, бир жумада тапкан акчаң мен жок дегенде 6 айлык айлыгымды табам да, мисалы да. Мисалы. Ошол бирок үйгө кандай кирди? Ошондой эле жок да. Ага караганда 20 миң акчам, бир айда тапкан акчам, 20 миң акчам бир айдан бир айга жетет ушул эрекет. Берекеси бар да. Түшүнүктүү. Сиз ошол театрда эле эмес, актер болуп дагы мындай эң чоң гонорар алган акчаңыз канча болгон? Эң чоң гонорар алганым буга чейин тамада болуп жүргөн кезде биринчи Каракөлгө барганда 17 миң деп сүйлөшүп барып 56 миң менен келгем. Ошол кезде айлыгым 5 миң сом эле. Мен ошо 56 миң менен келгем да, гонорар. Тойдун өзү менен 17 миң эле сүйлөшкөм, тойдун ээси менен. Андан сырткары оюндар андай мындай деп Каракөлдө ушул эмеси жакшы экен. Чыккан киши 1000 сом берет экен. Жөн эле сүйлөп туруп 1000 сом мен ойнотуп койчу, мен ырдатып койчу, мен бийлетип койчу, приз кылып койчу деп берет экен. Чыккан киши берип чөнтөгүмө сала бериптим. Анан баягы чөнтөк толтура да. Анан оюн ойнотулан ойной албаса да мен деп берип атам. Айламга ыр айттырдым. Тос сүйлөт, ме деп берип атып, ошондо калып калды чөнтөгүмдө. Той бүтүп калды. Той бүткөндөн кийин анан эмеге келдик. Тойдун ээси менен сүйлөшөбүз деп калдык. Анан мен ойлодум оюмда. Чөнтөккө түшкөн акча ошону ал деп айтат деп ойлодум. Анан стол ушунда отурдук. Көз отурларым чөнтөктө акчаны чыгардым, алдына түрттүм. Меңиз байке деди. Бул эмне деди? Бул жана сиздин конокторуңуздун акчасы. Буга жетишпей калдым. Десем, жок, буну сен чөндөн көрбөдүң. Бул сеники деп түртүп койду да. Дегенден жок байке, элдики деп уят байке деп немесем болбой койду. Анан акча бияка калып калды, туруп калды. Анан эми ушуну алып эле кетем деп ойлодум да, баары бирчи. Десем эле, экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз башка эме деп туруп 17 миң санап берди. Аны мен албайм да. Жок байке, могул эле болот, мунун кереги жок десем. Жок, экөөбүздүн договорубуз деп туруп берди. Ошондо экөөнү кошкондо 56 миң болуп турду да. Чөнтөгүмдө ошондо ар жакта бүт эле акча 56 миң 17 болсо ар жагында бир 30 канча миң болуп калып атабы? 30 канча миң акча болуп калат. Ошондо той элестетиңиз, тойго ошо 250-300 киши келсе элечи, мейли 300 кишиники болбосо дагы жок дегенде берген киши ар биринин берген киши 150-200 миң мага бериптир да. Оюн ойнот, ар бири 1000 сомдон бергенде. Каракөлгө мен 2 жолу бардым ошо тамада болуп. Экөөндө да ушундай болду да. Анан тойго чыкса Каракөлгө чыгыш керек экен дечим да. Гонорарды сүйлөшмөй эле Каракөлгө чыгыш керек. Жакшы, түшүнүктүү. Анан ушул акча жөнүндө дагы кеп кылып калбадыкпы? Анан эгер ушу сизге көп акча, көп сумма берилсе, сиздин принциптериңизге туура келбеген, каршы келген ролду аткарганга макул болот белеңиз? Кандай макулдук.
Акча үчүн демек ойнобойсуз. Акча колдун кири. Бул эми баарыки азыр мен айтып атсам элдер ойлосо керек. Эми айтып койду да эмне. Кантип эле дейт, бирок менде өзүмдүн ушундай принцип бар. Канча азбы, көппү, Алла берекесин берсин дейм да. Берекесин берсе болот. Менде өтө эле акчага кызыгып, түбүнө түшүп кеткен немеден өзүмдү сактаганга аракет кылам. Өзүм алыстан аракет кылам. Конечно, баарыки көп болсо жакшы, бирок ошонун эмгегин кылып алган жакшы. Эмгегин кыл. Жөн эле эмес, эмгегин кылып кой. Көппү азбы эмгегин кылып кой. Берсе ал, берекесин берсин. Берекесин. Көп акча өтүп берекесин бербесе Алла эчтекеге жетпейт. Мен жана айтып атпаймынбы? Айлыгым 20.000 сом, бир айга жетет. Бир жумада тапкан жанагынча гонорарым көзгө көрүнбөйт да. Эмне кылдык, элжекөз отуруп, жүк отуруп, дирштиктешип калабыз. Баягы мынча алып келип отуруп, эмне кылдык? Тиги көрдүк, буга көрдүк, каяка кетти? Конокко кеттиби кетти? Ушинтип калат да. Ал демек берекесинен. Ооба. Бизде роль тандоо деген жок, бирок эми жанагындай чет жактагындай Европанын туураган немелер болсо биздин ал менталитетке жатпайт да. Уяттуу нерселер болсо баштатканга туура келет. Кайдан баштатабыз? Бизде андай азырынча бизге андай элдин түшүнүгү толук жете элекпиз биринчиден. Экинчиден биздин менталитетке ал жетпейт да. Деп эсептейм мен өзүм. Сиз маектин башында дагы, анан кийин дагы айтып атпайсызбы? Атаңыз жөнүндө көп айтып калдыңыз. Башында каршы болчу депчи, анан ушинтип актер болуп калдыңыз. Баягы кыргыз элине таанымал киши болдуңуз. Анан атаңыз ошол кийин кандай сөзүн айтты, мындай сыймыктанаарын айттыбы? Окуп жүргөн кезде эле айткан атам. Мен окууга келатканда дагы жана атам эмне жылы бар деди деп айттым атпаймынбы? Окуп жүрүп 6 ай окудум. 6 айдан кийин атам Нарын театры менен Ошко гастролдоп, атам ошо мекемесинен Нарын театр сурап алган экен, атам шофер, скорыйда иштеди өмүр бою. Анан убасы менен келгенде өзүбүз студентпиз. Анан эшиктин алдында Кыргыз драма театрынын алдында боз үй бар эле, ал жерге жасып коюп тамак берчү эле да. Анан ошол жака киргизип алып атама кулоп алып берип аябай эме кылып атабыз. Сыйлап атабыз да атабызды. Болбосо өзүбүз ачкабыз. Өзүбүз эчтеке эме жок. Анан ошентип сыйлап алып кетирдик. Кийинки эмеде кийинки 1 жылдан кийин дагы келип калды атам. Дагы келди. Анда уже шаарга көрүнүп калыптырбыз. Ошондо атам айтканда, балам, сен туура эле кылыптырсың депчи. Жок дегенде бир балам шаар көрүп шаарда турган туура болупту. Көндүңбү? Көндүм десем, жолуңду улап алам деген да. Мен эч кандай эмем жок. Ар кимге өзүңөр тандаган кесибиңер. Ошондон агарып азыр атам байма-бай айтат. Апам да байма-бай айтат. Азыр бат-бат айтып турат. Мындай жакшы кеп бар экен да, мисалы жакшы нерсе кылсаң дагы, жаман нерсе кылсаң да баланчанын баласы деген кеп сөз айтылат экен да. Анан эле менин фамилиям чыгып, темем чыгып калса эле, Мырзабектин баласы, Мырзабектин улуу баласы да бул. Нарын театрда иштеп эле, азыр шаарда иштейт. Мына моундай болуп калды деп эл айтат экен да. Көргөн эл айтса, атам мындай сыймыктанып эметип калат экен, аябайчы. Ошону көп айтат да. Балам дейт, дагы деле айтат. Мейли кандай атактан кажет, адам бол балам дейт. Адам. Баягы жумшаксыңбы? Жумшактыгыңан жазып баг. Боорукерсиң, боорукерлигиңен жазып баг. Анан сен азыр эл көзүнө көрүнүп, элдин уулу болуп калдың. Анан сенин жаманың бат чыгат дейт да. Кичинекей бир жаман нерсе көргөзсөң, арың бат эле чыгат балам. Сен андай эме кылбаган көп айтат да. Атам көп эме кылып турат. Бүгүнкү күндө көрүп атасыз, баягы өзүңүз билим алгам деп атпайсызбы? Анан билим албаган дагы актерлор болуп атат. Анын арасында блогерлер дагы ойноп атат. Сиз дагы алар менен аралашып ойноп каласыз. Анан айырмасы мындай байкалдыбы? Билими бар актер менен. Сөз байкалат. Неге дегенде блогер дагы, КВНщиктер дагы, эме дагы мисалы азыр мисалы бул киного мурунураак аралашып калган, мисалы Самат, Эмил,
эл дос эме дегендер алар мурунураак аралашты да кинонун баштанчы. Алар түшүндү. Бакыт Осмонкан көп айтат да. Профессионал актерлор менен иштеген өтө жеңил депчи. Туура, гонорары бар дейт. Ошо гонорарын макул болуп иштеген жеңил дейт. Баягы ар бир болжогон убагыңда иштеп каласың дейт да. Ошол эле гонорардан мисалы профессионал актерлордон багыраак эме кылып, отказ берип, башка немени алсаң дейт, ал сени кыйнап отуруп да ошо профессионал актердун гонорарынан 2 эсе акча чыгым кылат дейт да. Ошон үчүн мен жалаң профессионал актерлор менен иштейм деп. Башында ушундай болду, бизде башында профессионал актерлор менен көп иштешкен жок. Аларды да түшүнсөң болот. Өздөрү баарыки биринчи чыгарып, кино деген эмени көп түшүнбөй, как-то мындай бизнес катары башталган бул башында. Ойнойсуң, коесуң, тартасың, андан 2 эсе түшсө, бирдеме аласың, калгана дагы бир тарт, 2-ни, дагы эмесе дагы үй ал деген мындай эме болгон да. Анан азыр болсо, демек кинону бир көрүш эмес, кинонун өзөгү калыш керек, түбөлүккө калыш керек. Бир көргөндө эмес, бул кинону, бир чыгарманы убакыт өткөн сайын көрүп турсун деген эмени алып калды азыр мисалы. Ойноп атканда деле мисалы ошондойлор билинет. Көп эле эме кылабыз, көбүнчө блогер эмелер келип айтып кирели, уялып эле акыл сурайт, биз айтабыз. Түшүнбөй аткан жериң болсо айткыны, биз колубуздан келген жардам берели дейбиз. Сөзсүз түрдө профессионал актерго сөзсүз бир баарыки фактура эме келип калат да, ролгочу. Но сүйлөө эмеси, образга кириши ал пока түшүнө элек. Бирок кандай айтсаң ошондой жасай берет да, бирок образ деген түшүнүк жок да. Сөз профессионал актерге кошсоң, образ эмне экенин түшүнөт. Андан алып кетет да. Айырмасы сөз болот. Ошон үчүн ар бир кесип ардактуу деп бекер айтпайт да. Мен барып айтып атпайбы, мен барып строитель боло албайт экенмин, таксист боло албайт экенмин, врач боло албайт экенмин, мен только актер болот экенмин деген кеп эле да. Мугалим эле болот. Врач эле болот мисалы. Врачтан мисалы артист чыгара албайсың, мугалимден артист чыгара албайсың. Мүмкүн сахнада ойнотуп коерсуң. Сен көрүп сени эңсеген профессионал актерлордун ойногон образын чыгарып бере албайт да. Ошол сыяктуу эле артистти, актерду, профессионал актерду алып барып мугалим бол десең, мугалим боло албайт да. Мугалимдин кесиби ал өзүнчө балдар менен эме болуш, ал өзүнчө талант. Демек, чымчык сойсо дагы касапчы сойсун. Ошондой да. Анан сиз айтып атпайсызбы азыр кинонучу баягы убакыт өтө көрө турган кино болуш керек деп. Мисалы, баягы Кожо жаш же Жамиля абы, Ак кеме сыяктуу кинолорду биз бүгүнкү күндө да көрөбүз да. Ал ошол баягы ак кара түстөгү болсо дагы баары бир кызык да эмнегедирчи. Анан негизи бүгүнкү күндө кыргыз киносуна эмне жетпей атат? Андай кинолор мисалы бүгүнкү күндө баягы кассага иштеп калды да, көп кинолор акчага. Эми учурунда барышы мүмкүн көп көргөнүчү, бирок андан кийинчи мындай тарыхта кала турган эч нерсеси жок болуп да калып атпайбы? Илгерки Союз учурундагы режиссерлор, актерлор ошондой чыгармалар менен азыркыны салыштырыш сөз кыйын. Эмнеге дегенде, Союз учурунда комиссия деген күчтүү болгон. Комиссия аябай күчтүү болгон. Комиссия күчтүү болгон ушу ар бир чыгарган чыгармаңды мейли ырың болсун, мейли спектакль болсун, мейли кино болсун, дегенде комиссиядан өтүш керек. Комиссия көрөт, элге көргөзбөйт. Комиссия көрөт. Эгер комиссия уруксаат берсе, анда элге чыгарат да. Эгерде комиссия уруксаат бербесе, ал ошол көмүскөдө калып жок болуп кеткен көп нерсе болгон. Мисалы, Ырсбай Абдыкадыров атабыздын көптөгөн ырлары чыкпай калыптыр. Ал өзү эмне деген композитор. Ырсбайдын азыркы учурда ойлосок, Ырсбайдын бир да ыры эмеде калбаш керек эле да. Бирок көп ыры комиссиядан өтпөй калган көп ырлар бар. Сорун ырлар бар. Ошол сыяктуу бизде азыр театр жамаатында ошондой бар. Кино жамаатында да ошондой комиссия деген бар. Бирок комиссия чыныгы комиссия болуш керек да. Баарыки оюн айта билген, бирөөнүн оюн айкем аны өткөрүп коюңузчу, айкем. Сиз эле эметип атасызчы, көңүл мейли бирок кийинки мындай кылайлы деп. Азыр ошондой көбүнчө ошондой өтүп калат. Ошон үчүн жанагыраки
уламдан улам көрө албай калган немелер чыгармалар ошондон болсо керек да. Биринчиден. Экинчиден, Союз учурунда мынчалык күчтө кино тартылган эмес, мынчалык форматта, мынчалык немеде эч качан Союз учурунда мисалы кыргыз фильминен болсо, кыргыз фильм бизде Союз учурунда мүмкүн жылына 2 кино тарткан. Азыр бизде жылына канча кино тартылат? Бизде бир эле Productions, жылына жакшы тартым дегенде бир жылда 4 кино тартып атат. Быйыл кичине эс алайын деген Productions 2 кино тартып атат. Ошондой эсептейбиз. Азыр кинотеатрлар жума кура эмес, жума сайын кино. Бизде азыр ошондой тарыхта калгыда чыгарма жаратыш үчүн бизде актерлор жетишсиз. Биринчиден. Тарыхта кала турган чыгарма жаратыш үчүн ошончолук массовка керек, ошончолук актер керек, ошончолук жанагы чыгарма күчтүү болуш керек, ошончолук каражат болуш керек. Биринчиден каражат болуш керек. Мисалы тарыхта кала турган Султан Сулейман десе, мисалы кандай көрүндү? Азыр бизди Манасты тарт десең, Манасты тартышы мүмкүн. Мисалы да. Бирок Манас ким бизге? Манасты биз болбогон бир кичинекей неме менен көргөзсөк, башка өлкө, башка элдер оку Манас эле дейт. Манасы жөн эле киши турбайбы? Деген немеде калат да. Манасты тартыш үчүн деңгээл керек. Ага биз, менимче, биз азыр Манас тартканга жет. Биз азыр кичи эпостор тартып турсак болот да. Кичи эпостор тартсак болот. Ошол тарыхта калган. Мисалы, Кожо жаш мына тарыхта калды. Махабат дастаны тарыхта калып атат мисалы. Акбаранын көз кичи дастан, кичи немелер булар. Бирок тарыхта калды. Сиз айтканда азыркы күнгө чейин көрөбүз. Азыркы күнгө чейин кадимкидей көрөбүз ошону. Ошол эле азыркы тартылган кинолор эми биз азыр ар бир нерсе жеңилдикке качырып калдыкпы же кандай? Жеңил жашоого көнүп алдык окшойбуз. Көргөн нерсебиз да жеңил болуш керек. Мурун бирөө элди күлдүрүш үчүн бир немени алганда, ошол барып токойдон барып, келип алып барып сууга жыгылган, анан үйүнө барып суу болуп барган, анан ушунун баарын айтып келгенден аягында күлчү да. Ошол бир жок дегенде 20 мүнөт, болбой калды дегенде 10 мүнөт, болбосо жарым саат. Мисалы Күмөндөр байкелердин, ошол кездеги Абдулла байкелердин сатиралары, Борончу байкелердин сатиралары карап көрсөңөр, жок дегенде 20 мүнөт, жоктон 10 мүнөт айтат да. 10 мүнөттө бар, анан күлөсүң ошогочу. Азыр кандай? Азыр бизде TikTok деген бар, эме деген бар. 1 минут. Ал кой гүл болду. Ошондой да. Ошончо айтам бизде азыр мүмкүн жашоонун азыркы замандын нугу тур да. Нугу. Ар бир нерсе бат болуш керек. Бат бүтүш керек, бат болуш керек. Бизде азыр жашоо өзү эле мезгил өзү эле тездикте азыр. Эртең менен көз ачып, көзүң бет башың завтрак кылып аткансың, анан эле обед болуп калат. Анан эчтекеге жетишпейсиң да. А мурун мүмкүн убакыт дейсиңби же мурункулар биз немеси башка болсо керек. Азыр ар бир нерсе элементарно мисалы азыр эшикке чыксам деле балдар келет мисалычы. Байке, мен сиздей болуп актер болгум келет. Не кылышым керек дейт да. Оку дейм да. Мага азыр эмеде балдар жүрөт, жазып. Не кылышым керек? Окуш керек. Канча окуш керек? 5 жыл оку. Сөзсүз оку. 5 жылдан кийин сен сразу жылдыз болуп кетпейсиң. 5 жылдан кийин эмгектен. Анан сени эл көрөт, эл баалайт өзү эле. Ошончо жүрөбүз анан деп баштырмай айтам мисалы да. Азыркылардын ою ушундай да. Жылт этип теле демеге мисалы экранга бир жылт деп чыккан деле, эртеси күнү ошол бала айтып башташ керек, ошол бала жылдыз деп башташ керек. Ушундай кыска эмеде да, жашоонун азыркы эме айтсаң, жашоонун талабы ошол го дейм. Коом өзү ошол. Актер үчүн эң коркунучтуу нерсе эмне? Эң коркунучтуу нерсе ден соолук. Биринчиден ден соолук болбосо, анан образ чыгара албай калган өтө коркунучтуу. Демек образың жетпесе, сени эл дагы ишенбейт сага. Образың чыкпаса. А образ чыкпаган нерсе, образ чыгара албаган актер бул эме актер деп эсептелбейт да. Ошон үчүн эң коркунучтуу нерсе ден соолук,
Образ. Жаш актерлорго карап ичиңизден бул жигит алдыга кетет деген учурлар болобу? Анан кимди ошентип айттыңыз эле? Болгон. Болот. Мен Нурланды айткам, Сарбакас, Бакас. Бизге окуруп бүтүп, биздин театрга эме коюп калышты, спектакль коюп калышты, дипломный. Ошондо чегирткен ойногот Нурлан. Анан ошончо балдардын арасынан негеди мага Нурлан көсүм аябай жакшы көрүнгөн. Чегирткен аябай сонун ойногон. Кийин окуруп бүтүп келгенден кийин анан эметип калды. Биздин театрга келип калды. Анан Жээнбек байке деп экөөбүз сүйлөшүп калдык. Жакшыбыз. Сен театрга кирейин дедим, элем кантип кирем деди. Бизде худсовет деген бар дедим. Худсовет чечим чыгарат, худсовет сени көрөт, монологуң айттырат. Мурун баары эле мен артист болгону келдим, заявление жаздым, кирип кетчү. Мындай эметчү. Азыр ар бир нерсе жана комиссия деген бекип келатат да. Анан худсоветке десем эле кантип кирем деп. Сиз бирдеме жардам бериңиз деди. Макул деп баары кеметтин анан биздин худсовет как раз 3-4 жаш бала алабыз деп атты эле кыздардан. Анан худсовет комиссия болуп отуруп киргизип атканда мен бир ооз худсовет мүчөлөрүнө айттым да. Могу баланы көргүлөчү дедим да. Нурлан эме бала монун эмесинде бар. Акыры жакшы актер чыкчу болуп, кичине бар. Тилинде эме бар экен. Сы деп сүйлөп калат экен. Болбосо бул аябай эметет. Ансын оңдоп алабыз. Деген анан мен худсовет мүчөсүндө жок элем. Анан Гүлмирже Турсунбаевага айтсам, Турсунбаева чыгып залда отурабыз. Комиссия отурат, худсовет биз артта карап отурабыз, чыкканда эле. Кайсы могу болобу? Жана Жээнбек айтып аткан могу болобу, кана чыкчы деди. Дегенде эле Нурландын жакшы нерсеси шу да, Нурлан тартууну дегенди билбейт да. Чыкты, ойно деди, ойноду, ырда деди, ырдады. Монолог айт деди, айтты. Анан эми рахмат деди, чыгарды баарын. Эми жыйынтыгын айтабыз деди. Жыйынтыгын айткандан Нурлан өтүп кетти да. Ошончо 3-4 баланын арасынан Нурлан аны да бир бала жыгсат эле экөө өтүп калган. Экөө өтпөй калды. Анан Нурлан бизде иштеди. Бир эле жума иштеди, бирок өткөндөн кийин бир жума иштеди. Ошонун ортосунда сүйлөшөбүз эле Жээнбек байке, менде мондай ой болуп атат. Мен шоу бизнеске кетсемби, ырчы болуп кетсемби дегем. Ырчылык менен актерлукту бирдей алып кете аламбы деди. Эми мен оюмду айттым. Сен эгерде ырчы болом десең, анда азыр кет дедим. Азыр театр таштап кетишиң керек. Анда ырчылыгың менен жүрүшүң керек. Жок, эгер актер болом десең, анда сен ырчылыгыңды кыскарт, анда театрда кал дедим да. Потому что сен азыр театрга киресиң, 1 жыл 2 жыл иштегенде сен театрга байланасың. Театрга байланган киши чыкпайт. Сен байланып калсаң бүттү, сен анда ырчы болбойсуң. Десем эле, байке мен ойлонойн, ошентип атам деп аталар. 1 жума иштеп туруп кетип калды. Бир ыр жаздырып атам деди. Ошо жана Жеңе деген ыр болуш керек, Жеңе деген ыр болуш керек болмон биринчи. Ушуну жаздырып атам, ушуну жазап атам, клип эме кылып атам. Эркин агай жардам берип атат деп деген берди эметип калды. Анан айткандай эле кетти, 1 жумада кеткенден кийин эле биринчи ыры ушу Жеңекени ырдап чыкканда эле Нурлан Бакас болду. Ошон менен анан эми азыр ырчылыктын жолун тапты. Ошо эмеде чоң орду бар өзүнүн азыр. Бакастын аябай чоң орду. Мен ошо Бакаска айткам. Мына Бакастан көргөм да. Эми көз ачык эмесмин, бирок ушул балада бирдеме чыгат экен деп койгом да. Демек Мен бирок чыкты. Мен бирок ырчылык эмес, мен наоборот актерлугун эметтим элем да. Ушуларга келечекте жакшы актер болот деп. Азыр актерлук өкөнтең албады. Өзү клипти өзү ойнойт. Өзү эме кылат, өзү ырдайт, ырды жакшы тандайт. Кайсы ырды ырдаш керек, өзүмө кайсы жарашат, жакшы тандай билет да. Биз аны Чүчкүрүк деген ырдан кийин таанып калдык окшойт. Бакасты. Чүчкүрүк экен. Ошол. Чүчкүрүк болуш керек. Биринчиси Чүчкүрүк болуш керек. Ошол ырдан кийин таанылды окшойт. Ошол Чүчкүрүк. Анан сиз негизи көп эле режиссерлор менен иштешип атасыз да, анан кийин ошолор менен мындай катуу бир конфликт болуп кеткен учур болгонбу? Кино жаатында эч кандай конфликтим жок. Конфликт болот деп да эме кылбайм. Баары менен жакшымын. Режиссерлордун баардыгы жакшы мамиле. Сөз талабын коет. Немеңди образ чыгарып бер деп. Баягы эме кылса, талабын коет.
Eç kандай rejissör kino jatында. Teatr jatında bolgon kanfligim bolgon teatr jatında. Bir spektaklden atkaz bergen uçurum boldu. Şurek rejissördün ökösүн мамиле эстеме боло албай койдук о жерде. Ошондон айлажок отказ берүүгө туура келди. Ал спектаклде жокмун, калган спектаклде ойнойм. А. Түшүнүктүү. Анан сиз өзүңүз дагы баягы окуп калдыңыз, билим алып калдыңыз. Анан бүгүн негизи актерлор дейлиби же жалпы эле коомчулуккабы негизи китеп окуш керек бекен? Анан сиз өзүңүз акыркы жолу кандай китеп окудуңуз эле? Анан элге кандай китеп сунуштайт элеңиз? Биринчи очередь китеп окуш керек. Ал актер болсоң дагы, болбосоң дагы өзүңдүн жашооңо бирден бир чоң керектүү нерсе бул китеп. Эч качан интернет эмес, Facebook эмес, Instagram эмес, китеп окуш керек. Китеп окуса адамдын кругозону аябай бийик болот. Китеп окугандар ошол эле чубак ажыбыз канча тонналаган китеп окуп, ар бир суроого кандай суроо берсең жообун берчү. Мисалы да, ошол эле Жеңишбек акын. Кандай суроо бериңиз, ошондой жооп. Ошол эле ал акын китепти жакшы китеп менен аябай эме болгондор, мамиле түзгөндөр. Мен акыркы учурда мен деле аябай китепти аябай эме окуйм деп эме кылбайм. Кээде убактым болуп калган кезде китеп окуп калам. Азыр Курандын кыргызчасын окуп атам азыр. Ошого кызыгып ошону окуп жүрөм азыр. Акыркы окуган эмелерим ушулар болсо керек. Бизде эми көбүнчө жанагы эле сценарий, чыгармаларды эме кылабыз да. Жумуштан берген эмени алабыз, ошону окуйбуз. Постоянно эмени окуган түшүнөбүз да. Чыңгыз Айтматов атабыздын китептерин окуган жакшы. Алыкул Осмоновдун китептерин окуган жакшы. Эми бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көбүнчө жашоого көп неме берет, жардам берет жашооңду. Алыкул атабыздын китептери жан дүйнөңдү байытканга жашоо берет. Азыр негизи окуш керек. Мейли кандай китеп болсун, китептин жаманы болбойт да. Китептин жаманы болбойт. Мен окуган китептерде мага аябай жакшы болду, мен ушундан эме кылдым деген деңгээлге мен өзүм жете элекмин да. Ар бир чыгарманы окуганда сөзсүз бир нерсе алам да, сөз. Же бир жакшы, же бир жаман сөз. Өзүмдү көрөм да, мисалы. Ар бир чыгарма окуганда өзүмдү көрөм. Демек мен могу жерде туура эмес кылып атыптырмын. Адамды мынтип оңдосо болот турбайбы? Же болбосо адамды мындай жок кылыйса болот турбайбы? Деп өзүм эме алам да. Сиз азыр бактылуусузбу? Мен өтө бактылуумун. Мен муну көп айтам. Неге дегенде өтө бактылуумун дегеним ушул элек, менин ата-энем каршымда. Ата-энем бар. Бир туугандарым бар. Баары аман эсен. Үй бүлөм бар, бала чакам бар. Бул чоң бакыт болсо керек. Эми бар да ата мээримин көрбөгөндөр бар, эне мээримин көрбөгөндөр бар. Бир тууганга зар болгондор бар. Мен 6 саным аман, атам менин энем бар, кайната, кайненем дагы бар мен. Кайын журт жактагы бир туугандарым да баары аман эсен. Өзүм жактагы бир туугандарым да баары аман эсен. Бала чакабыз, ден соолугубуз жакшы, иштеп аткан ишибиз бар. Жашап аткан үйүбүз бар, айдап жүргөн машинебиз бар. Мен өтө чоң бактылуумун. Аябай бактылуумун. Бизде негизи маегибизде акырында блиц суроолор деп коет, тест суроолор. Азыр бул жака сиз кыскача жооп берсеңиз болот, ооба жок менен жооп берсеңиз болот. Биринчи суроо: кино же театр? Театр. Башкы роль же күчтүү эпизод? Экөө тең. Акча үчүн роль, ооба же жок? Акча үчүн ооба же жок деп айтыш керек да. Акча үчүн ооба. Сценарийби же режиссербу? Биринчи очередь сценарий. Камераны жек көргөн учур болобу? Менде боло элек. Элдин сын пикири маанилүүбү? Сөзсүз маанилүү. Роль үчүн сакал чачты курман кыласызбы? Курман кылып эле жүрөм. Өзүңүздү мыкты актер деп эсептейсизби? Аны эл бааласа керек, өзүм эсептей албайм. Кино, бизнес же искусство? Искусство, кино. Бир ролуңузду кайра ойногуңуз келеби?
келет. Кайсы эмоцияны ойноо кыйын, сүйүүбү же жек көрүүбү? Комедия эң оор. Жаш актерлорго кеңеш бересизби же ар ким өзү урунуп тапталышы керекпи? Кеңеш деген жакшы нерсе, кабыл алса. Кеңеш берет элем. Камера алдында калпайтууга болобу? Эч качан болбойт. Элдин сүйүүсү жоопкерчиликпи? Элдин сүйүүсү сөзсүз жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Рахмат. Ушуну менен блиц сурообуз аяктады. Биз адаттагыдай эле бизде салт боюнча негизи келген коноктор биздин көрүүчүлөрүбүздүн бирине белек калтырат. Ал кандай белек? Жакшы экен. Эмне болгон нерсеге белек беришибиз керек? Бизде мындай болот. Шарт мындай. Биздин ушул маегибиздин алдына өздөрү бир кандай жаш маанидеги да албетте комментарий калтырып, анан ошол комментарий көп лайк топтосо, ошол адамга биз коногубуздун атынан сыйлык кыйгарабыз. Жакшы экен. Мен бул жакка келатып белек тууралуу кечирээк угуп калдым биринчиден. Экинчиден жакшы комментарий, жакшы лайкка бизде азыр жаңы жылдын башы болуп, биздин театрыбыз 12-сине чейин иштебей турат. Ошондуктан 12-синен кийин спектакльдерибиз болот. Мен ошого жакшы лайк, жакшы комментарийге дегенге бир 4 чакыруу. 4 чакыруу. Алып берейин. 12-синен кийин Кудай берсе спектакльдер башталат. Бизде жакшы спектакльдер бар. Ишеналы Арабаев атабыз тууралуу 7 күн Ишеналы Арабаев деген спектакльбиз бар. Элес деген спектакльбиз бар. Азыр балдарга жакшы эме болуп атат. Маугли деген спектакльбиз жакшы кетип атат. Ханышанын көз жашы деген Гурманжан Датка апабыз тууралуу жакшы спектакльбиз бар. Биздин репертуарда көптөгөн спектакльдер бар. Кудай буйрса 12-сине жумушка чыксак, 12-синен кийин репертуар коюлат. Кайсы күнгө эме болсо дагы мен 4 кишилик чакыруу элет. Берейин. Сон белек болду окшойт. Ушуну менен биздин маегибиз аягына келди. Коомчулукка өзүңүздүн баягы каалоо тилегиңиз болсо же сөзүңүз болсо айтып алсаңыз. Рахмат. Биринчиден сиздерге рахмат. Атайын чакырып, эл менен баарлаштырып, бир жакшынакай маек курдук окшойбуз. Сиздерге рахмат. Экинчиден жаңырган жаңы жылыбыз менен баардык Кыргызстан мекенимдеги жалпы элди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Элибиз тынч болсун, мекенибиз тынч болсун, элде журтта тынччылык, токчулук, береке болсун. Алла Таала берерин унутпасын. Жаманчылык, жакшылык бир жүрөт дейт. Жаманчылыкты Кудайым кечире берип, жакшылык, ийгиликтерди көп берсин. Ким кайсы тармакта иштесе дагы ар бир иштеринде ийгиликтер коштоп, үй бүлөсү менен аман эсен бакуатчылыкта өмүр сүрөр дейм. Рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө бизге катталып, жактыруу белгилерин калтыра кеткенди унутпаңыздар, себеби бул сиздер тараптан биздин маегибизге кошкон чоң салым деп билебиз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө актер, театр актеру, кино актеру Жээнбек Муношев болду. Сизге бизге убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен мен Нуркыз Мирланбекова болдум. Ушуну менен кош айтышабыз.